Саламатсыңарбы, балдар? Маанайыңар кандай? Көркөмөнөр сабагын өтөбүз. Сабактын темасы космос мейкиндигине саякат. Сабактын максаты космос тууралуу маалыматтарды аласыңар, темага байланыштуу сүрөттөрдү тартасыңар. Ой өрүштөрүңөр, сөз байлыктарыңар өсөт, чыгармачылыкка болгон кызыгууңар артат. Өз алдынчалуулукка, тактыкка, тыкандыкка тарбияланасыңар. Космосто күн, жер, ай жана миллиондогон жылдыздар жайгашкан. Космоско космостук корабль менен гана жетүүгө болот. 1961 жылдын 12 апрель күнү советтик космонавт Юрий Гагарин Восток-1 корабль менен учуп космоско биринчи жол ачкан. Ошондон бери 12 апрель күнүн космонавтика күнү деп белгилеп жүрөбүз. Ал эми 1998 жылы январь айында кыргызстандык космонавт Салижан Шарипов космоско учкан. Ал биринчи кыргызстандык космонавт болуп калды. Космос аркылуу кем байлыктар жана өлкөбүздүн аба ырайы изилденет. Айрым телеберүүлөрдү да космостук байланыштын жардамы менен көрөбүз. Биз күн системасында жашап жатабыз. Күн системасында 9 планета бар. Алар: Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун жана кичинекей Плутон. Бардык планеталар күндү айланып турушат. Адамдар ар дайым ааламдын жашыруун сырларын таанып билүүгө кызыгып келишкен. Алар телескопторду, космоско учуучу спутниктерди ойлоп табышкан. Балким жакын арада адамдар Марска жана башка планеталарга учуп, жылдыз шаарларын курган учурда болор. Биз сүрөтчүлөрдүн космосту чагылдырган сүрөттөрүнөн муздак түстөрдү көрүп, алар картинага табышмактуу космостун сырларын жашыргандай сезилет. Азыркы убакта мурдагы адамдардын кыялы чындык болуп калды. Космонавттардын көрсөткөн эрдиктери бүт дүйнөнү таң калтырууда. Каны эмесе балдар, сабагыбыздын практикалык бөлүгүн өтөлү. Космос корабли айда, Марска экспедиция, космостогу жашоо, Венерадагы жолугушуу жана башка темаларды тандап алалы. Ойлогон оюбузду сүрөттөп тартуудан мурда форматты кандай жайгаштыруу керектигин аныктап алалы. Сүрөттө ачык жана даана түстөрдү тандап боесок, аткарган ишибиз оригиналдуу жана табышмактуу болот. Бир кездерде адамдар канаттуулардын учканына суктанышып, биздин дагы канатыбыз болгондо учмакпыз деп самашканын айрым өнөр инсандарыбыз чыгармаларынан көрсөк болот. Адам баласы дагы эмнелерге жетишсе, мындан да жакшы, кызыктуу болор эле. Келгиле балдар, биз да кыялданып, фантастикалык чыгармаларды жараталы. Балким биздин ой тилектерибиз да ишке ашып, элибизге пайдасы тиер. Азыр бизге мүмкүн эместей көрүнгөн татаал нерселер бир нече жылдардан кийин ишке ашар. Космоско байланыштуу тандаган темаңар боюнча ой чабытыңарды эскиз түзүүдө эске алып колдонгула. Кийинки сабакта түзгөн эскиздердин арасынан өзүңөргө жакканын тандап, түстүү боектор менен боеп бүтүрөсүңөр. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.